Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, бүгүнкү күнгө 27 декабрь таңкы регин бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Кызматыңыздарда адаттагыдай эле 1 саат бою мен Жазбыр Кудайбердиева сиздер менен чогуу биргеликте болом. Кадырман теле көрүүчү, бизден алыстабай биз менен бирге чогуу болуп туруңуз. Анткени адаттагыдай эле ар дайым биздин маектештерибиз пайдалуу, анан сиздерге керектүү маалыматтарды берүүгө аракет жасайт. Негизи эле жылдын аягында сөзсүз түрдө отчет чыгарып, эмнеге жетиштим, эмнеге жетишкен жокмун, өзүбүзгө өзүбүз отчет берет эмеспиз. Ошол эле учурда анан жаңы жылга жаңы максат, жаңы кадамдарды коебуз. Анан ошол жака биз 2025-жылы саякаттагым келет, же бул өлкөгө баргым келет деп жаза турган болсок, анан ошол кыялыбыз, максатыбыз ишке ашыш үчүн кандай аракеттерди жасашыбыз керек, эмне кылышыбыз керек, дал ушул суроолорго жооп алып берүү үчүн бүгүн студияга атайын конок чакырганбыз. Бүгүн бизде конокто Travarium саякаттоочу компаниясынын партнеру Эльвира Кеналиева. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман менен. Рахмат, кош келиптирсиз. Рахмат. Мен дагы ушу эми менен пайдаланып, сиздердин телеканалга, жалпы жамаатына ыраазычылык билдирип, ошондой эле келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетейин. Рахмат, атайын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн адегенде ыраазычылык билдирем. Эми биз айтып өткөн ошо Travarium компаниясы, саякаттоочу компаниясы, кандай компания адегенде бир аз маалымат берип өтүңүз. Travarium компаниясы бул кече же 1 жыл мурун чыккан компания эмес, бул 10 жылдан бери иштеп келаткан, тажрыйбасы бар дүйнө жүзү боюнча компания. Бул компаниянын негиздөөчүсү Дэвид Харт деген адам. Баягы миссиясы карапайым элди саякатка чыгаруу, акчасын кантип үнөмдөп, арзан, жалгыз өзү эле эмес, үй бүлөсү менен жер жүзүн кыдырып келүү, көрсөтүү, ошондой максат менен да. Демек, акчаны үнөмдөп саякаттоого барса болот экендигин сиздердин компаниядан көрсө болот экен. Ооба. Чындап эле акчабызды үнөмдөп саякаттай алабызбы негизи? Ооба. Анткени баягы туризм рыногундагы Travarium компаниясы аябай бир өзгөчө орунда турат. Анткени ар бир кардарына ошо мейманканаларды, курортторду, деги эле баардык баягы туристтик кызматтарды төмөн баада брондогонго мүмкүнчүлүк берип, ошо менен башка компаниядан, турагентстволордон айырмаланат да. Негизи бизде азыр Кыргызстанда саякаттоочу компаниялардын саны Кудайга шүгүр да, мурдага салыштырмалуу. Бул дегени демек биздин жарандар саякаттоого мүмкүнчүлүгү бар дегени. Анан сиздердин саякаттоочу компания кандай айырмаланат, эмнеси менен баягы кардарларды өзүнө тарттырат, кандай бизге пайда жагы бар дегендей да? Туура айтасыз. Акыркы убакта биздин көп эле адамдар, мен жумушума байланыштуу көп адамдар менен сүйлөшөм да, бир 3төн бирөө обязательно баягы саякатка чыгып келген адамдар, улам чыккысы келет. Саякат деген жакшы нерсе экен да. Бир өзү чыгып келгенден кийин үй бүлөсүнө көрсөткүсү келет, балдарына көрсөткүсү келет, ата-энеси менен чыккысы келет. Анан баягы биздин менталитетте өзүбүздүн саякатыбызды пландаштыруу деген баягы тилекке каршы жок экен. Анан бирок кыялыбыз да бар да ошону жасаганга. Анан ошо биздин компания, Travarium компаниясы ошо өзүбүздүн саякатыбызды пландаштыруу, башкарууну үйрөтөт да. Үнөмдөө жагынан болсо, мисалы мындай салыштырма кылып айтып кетейин. Туристтик агентствого барсак, биз бир адамга эле акчаны төгүп, анан бир адам эмес алып келебиз. Биздин компания аркылуу бир адамдын акчасына 4-5 киши үй бүлөбүз менен эс алып келүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. Ошондой эле компания дүйнө жүзү боюнча иштейт. Дүйнө жүзү боюнча 2 миллиондон ашык отель, 3000ден ашык курорттор бар. Ошо баягы биздин платформада ошо мейманканаларды, кызматты, туристтик 80% арзандатуу менен брондоп эс алып келсек болот. Анан ошо сиз айткандай биз саякаттообузду кантип пландаштырышыбыз керек? Бул эми
мындай айтып берейин сизге, баягы биз акчаны камдап койбойбуз да, бул саякатка деп чанда адамдар ошентет. Бирок көбүнчөбүз эле баягы күнүмдүк жашообуз менен эле акча арттыра албайбыз. Бир сумманы баягы бир берип чыга албайбыз, эми баарыбызга эле ачык айкын нерсе. Ошон үчүн акчабызды бир символичная сумма деп коелу, ошону ай сайын төгүп, ошо акчабызга үй бүлөбүз менен жылына 2 жолу эс алууга мүмкүнчүлүк алабыз да. Анткени биздин компанияда атайын программалар бар, көптөгөн. Ошо программа аркылуу ар бир Travolum компаниясынын кардары колдоно алат да. Демек биз акчабызды чогултсак болот сиздердин компанияда ай сайын каалагандай сумманы салып турабыз, топтоп, анан ошо акчаны компания топтоп 2 эсеге көбөйтүп сизге, бир киши эмес, ошо 3-4 адам, 5 адамга чейин, даже баягы бир программабыз менен өзүбүз менен 8 кишини алып кетсек болот да. Ошондо бир кишинин баасы менен 8 киши эс алып келгенге мүмкүнчүлүк алат. Эми азыр сизде практикаңызда кандай болуп жатат? Ошондой бир адамдын акчасына 4-5 киши кайсыл өлкөлөргө барып келди? Биз баягы компаниянын бияка келгенине декабрь айында 1 жыл болду. Кыргызстанда расмий иштейт, юстиция министрлигинен каттоодон өтүп лицензиясы бар. Эми жай айынан баштап чыга баштадык да. Биринчилерден болуп, өзүбүз дагы ошо көрөлү, кандай экен, компания айткан ошо шарттар бар бекен деп баягы чыгып, уже 2-3 жолу чыгып келген адамдар бар. Мен дагы ошо адамдардын катарындамын десем, биринчилерден болуп барып көрүп келдик. Анан болгон дүйнө жүзүнө чыгып келе алсак болот. Андан тышкары компания бизге ошо компаниянын мүчөсү болду деп үй бүлөлүк тур белекке берилет да. Ошо тур менен 38 мамлекеттин бирине өзүбүздүн тандообуз менен чыгып келе алабыз. Андан тышкары баягы скидкалар бар дебедимби? Ошо скидка менен мен өзүмдүн баягы тажрыйбам, скидка менен үй бүлөм менен ошо эс алып келдик. Сиз өзүңүз кайсыл өлкөлөргө барып келдиңиз? Мен киргенде эле, компанияга киргенде эле июль айында кирдим. Август айында ошо Түркия мамлекетине барып келдик. 15 күнгө үй бүлөбүз менен 3 балам, жолдошум болуп 5-өбүз. Анан баягы бизде эле эме ар бир адамдай эле күмөн болду да. Ушул айтып аткан эме барбы, жокпу? Анан баягы таанышыраак мамлекетке баралы. Кандай баягы эме болуп калат дегендейчи. Баягы өз көзүбүз менен көрмөйүнчө 1000 уга беребиз, бирок бир көргөн жакшы дегендей. Отелибизди 15 күнгө дейин ар кайсы шаарын кыдырып келели деген планыбыз бар болчу. Анан бир эле шаарындагы отельди брондодук, көрөлү кандай иштейт экен деп. Аябай сонун бүт шарттары бар экен. Компания айтып берген бүт эмесин баарын колдонот экен, баары иштейт экен. Ошо өзүм күбө болуп баарын көрүп келдим. Баягы брондогондо ваучер келет да бизгечи. Ошо ваучерди көрсөтүп эле эметсек баары ачык айкын чыгат экен. Ошо анан эч кандай күмөн санабай, ошондон кийин баягы ачык айта баштадым да. Компания баягы чын эле иштейт экен, айткан сөзүнө турат экен деп. Чындыгында эле сиз айткандай күмөн санадым деп атпайсызбы? Чындыгында азыр саякаттоочу компаниялар дагы көп, тур агенттер дагы көп. Анан ошол эле учурда алданып калып акчасын берип ала албай калгандар көп. Же болбосо кайсыл бир өлкөнү тандап ал жака эс алууга барганы менен шарты жок, же начар, же эптемей эле бир отелдерге жайгаштырып койгон, же тамак ашы жакшы эмес жерлерге барып наразы болгондор дагы көп да. Биз ошол алданып калбаш үчүн, же акчабызды берип коюп саякаттабай эле Кыргызстанда калып кетпеш үчүн ошол саякаттоочу компанияларды кантип тандашыбыз керек? Андай баягы көп эле болуп атат. Ошон үчүн баягы күмөн санап атпайбызбы, биз дагы чеченбей алданып калгандар көп болуп.
Анан эң биринчи мен айтат элем ошо жанагындай расмий документтери бар. Ошону биринчи карашыбыз керек. Ошо биздин мамлекетте ошо расмий иштеп атабы, ачык айкын иштеп атабы, ошонусун карашыбыз керек. Ар кандай баягы лишний акча төкмөйү жокту караш керек. Ар бир адам өзүнүн саякатына эле акча төгүүгө укуктуу да. Башка баягы лишний сбор болбош керек да. Анан программасын караш керек. Кандай продуктысы бар, ошону караш керек. Ошол эң башкысы. Анан жана сиз айткандай отельдерди барып ожидание реальность деп коет эмеспи, бизде орустар айткандай ошондой болгон учурлар да көп да. Анан ошо биздин компаниянын, Travorим компаниясынын миссиясы ушул жактан айтып кетейин. Эң жакшы жанагы люкс отельдер, мейманкана, курортторду карапайым адамдар көрүп ошака эс алып келүүсүнө мүмкүнчүлүк түзөт да. Бул отельдер бизде деле бар да, мисалы Шератон, Хаят, Новотель деген көп эле адамдар бара албайт, баягы шартына байланыштуу. Анан ошондой отельдерге эс алып келүүгө өзү жалгыз барбастан үй бүлөсү менен барууга мүмкүнчүлүк түзөт да. Ошону да баягы социальный статусуна карабай ар бир адам укуктуу болсун депчи. Биздин компаниянын миссиясы ушул да. Анан ошо сиз өзүңүз айтып өттүңүз, карапайым адамдардын саякаттоосуна көмөк көрсөтүп, жардам көрсөтө турган компания деп. Анан ошо сиздердин компанияңыздардын жардамы менен көрсө эс алууга арзу болот экен да. Мурда бир дагы жолу эс алууга барайын деп аракет жасап көргөн эмес экенмин. Силердин компанияга келгенден кийин мен саякаттадым, бир эле өзүм өз үй бүлөмдү алып бардым дегендер барбы? Бар, андай адамдар көп. Эмнеге үй бүлөлүүдөн баягы биздин Travorим компаниясынын баалуулугу ошо үй бүлөлүк да. Үй бүлөлүк эс алуу. Баягы жалгыз чыкканда баягы чыгып деле жүрдүк да. Жумуш боюнча же шартка байланыштуу, же жолдошубуз менен эле чыгабыз, же бир балабызды алабыз. Анан баягы үй бүлө менен чыкканга эмне жетсин дегендей. Ошо биздин эми баалуулугу ошо үй бүлөлүк эс алууда. Көп адамдар, биздин компаниянын кардарлары, көп адамдар эс алып келип атышат, дагы эле чыгып атышат. Анткени программалар көп да. Бир жыл мурун мунун баары компания тарабынан сатылып алынат турлар. Баары ачык айкын платформабызда. Ошону тандап эле кайсы турга акчасы жетсе, башка компанияда бир жыл, 2 жыл күтпөй эле ошо акчасы жетсе эле чогулткан кете берсе болот. Мисалы, эч кандай бизнесиң жок болсо, бир бизнесмен болбосоң, кошумча жумушуң жок, же мугалимсиң, же дарыгерсиң, мындайча айтканда мамлекеттик кызматкер болсоң дагы акчабызды үнөмдөп саякаттай алабызбы? Албетте. Биздин компанияда бүт эле ушундай баягы кесиптин ээлери, мугалимдер, карапайым эле мугалимдер, врачтар аябай көп. Ар түркүн баягы кесиптин ээлери. Ал баягы биз пландаштырууну билишибиз керек экен да. Өзүбүздүн саякатыбызды башкарууну ошону билбей атпайбызбы? Биздин компания ошол тарабын үйрөтөт да ар бир кардарыначы. Анан баягы система бар даяр дегендей. Эмнеден баштайм, кантип баштайм деген баш оорутма жок. Баарын ачык айкын түшүндүрүп, айтып үйрөтөбүз. Биздин максат ошо да, ошону массалык аудиторияга жеткирүү, эл менен бөлүшүү, ошо көп акча керек деп отура бербей, саякатка чыгып келүүгө жардам беребиз да. Демек өзүңүз айтып өттүңүз, акчаны чогултуп, чогулгандан кийин кайсыл бир өлкөнү тандап барса болот депчи. Демек сиздер акча чогултууну дагы башкача айтканда үйрөтөт экенсиздер. Андан сырткары эми сенде бир максат болсо, ошол максатка жетүү үчүн өзүң эле аракеттенип баштайсың да. Биринчи айда барып акча салсаң, кийинки айда көбүрөөк салгың келет, же болбосо кийинки айда мен сөзсүз бул жака акча салышым керек деп башка керексиз нерсени албай, ошол жака баягы саякатка акча топтогонду үйрөнөсүң. Башкача айтканда, акчаны туура пайдаланууну дагы үйрөтөт экенсиздер да биротоло. Финансылык грамотада, грамота сабаттуулук ошону да үйрөнөт адам. Андан тышкары баягы кандай сапаттуу
эс алууну үйрөнөт да. Анткени компания платформасында аябай көп программалар бар деп айтып кетпедимби. Ошонун ичинде эле отуруп эле өзүбүздүн эс алуубузду пландаштырсак болот да. Баягы ийне жибине чейин эч кимге кайрылбай, баягы мындай караганда биз жеке саякатчы болуп, бул замандын, жаңы замандын талабы экен да. Онлайн баягы интернеттин заманы болуп, каалайбызбы, каалабайбызбы, бул эртең бүрсү баягы келчү нерсе экен да. Анан ошо биздин компания, Travorm компаниясы жаңыдан ошого кадам таштап, элге баягы жайылтуу максатында иштеп жатабыз. Анан сиздерге көпчүлүгү кандай көйгөйлөр менен келишет? Мен бир дагы жолу саякатка барган эмесмин, жок, саякатка баруу мүмкүн эмес го. Мен саякаттай албайм го дегендер келип, анан өзү да билбей калгандар барбы, саякатка кетип калган? Бар, андайлар бар. Ошо менин кыялым эле чыгып келсем, ушунча жашка чейин чыгып баягы чыга элекпиз деген эжекелерибиз, апаларыбыз бар. Ошонун баары чыгып келип атышат. Кудайга шүгүр, баягы өздөрү көрүп атышат көздөрү мененчи. Анан баарын эле суроосу ошо, эмнеден баштайм, кантип баштайм. Анан баягы даяр системаны көрүп, эмнеден баштаарын үйрөнсө эле эч кандай оорчулугу жок. Демек биз ушул 2025-жылга саякаттагым келет деп максат койсок, ошол максатыбыз орундалыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биздин компанияга келиңиздер, баардык маалыматты беребиз сиздерге, жолун көрсөтөбүз, ар бир кардарга үйрөтөбүз, кантип акчасын үнөмдөп, үй бүлөсү менен саякаттап келүүнү, жылына бир эмес 2 жолу чыгып келгенге мүмкүнчүлүгү бар экенин ачык айкын көрсөтөбүз да. Баары баягы кыйын, оорчулугу эч нерсе жок. Биякта баягы өзүбүздүн каалообуз болсо, баягы күчтүү каалообуз болсо, баары болот да. Сизге ыраазычылык билдирем, атайын убактыңызды бөлүп, акчабызды үнөмдөп, кантип 2025-жылы саякатка чыксак болот деген суроого жооп алганыбыз үчүн, жооп бергениңиз үчүн биз ыраазычылык билдиребиз. Сизге эркин микрофон берейин, теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп, же болбосо жаңы жылы менен куттуктап каалоо тилек айтсаңыз болот. Рахмат, сиздерге да ыраазычылык билдирем. Баягы канча чет жакка чыкпасак дагы, өзүбүздүн туулуп өскөн жерибизге эч нерсе жетпейт. Анан ошо кайрылып келчү үйүбүз болсун, ошо үйүбүз Кыргызстан, ошо мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, баардык кыргызстандыктарды жаңы жылы менен, келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап кетейин. Жерибизде тынччылык болсун, молчулук болсун, элибиз аман болсун. Ошо сиздердин да телеканалыңыздарга ийгилик каалайм. Саякат деген бул жакшы нерсе экен да, ар бирибиздин кыялыбыз. Келе жаткан 25-жылы баарыңыздарга ошо үй бүлөлүк саякаттоону каалайм. Биздин компанияга келип, ушундай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, коркпой дейин, баягы ар бир жаңы эмени мындай ачык баягы ишеним менен кабыл алып, азыркы замандын баягы талабы экен, жаңы нерсени үйрөнүп, артта калбай, баягы заман менен бир кадам болуп өнүгүп өсүп, ошо Кыргызстаныбыз аман болсун. Сиздерге да чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Сизге ыраазычылык. Эми канчалаган адамдардын кыялын орундатууга салымыңызды кошуп, саякатка чыгарууга өзүңүздүн жардамыңызды берип жүрө бериңиз. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто акчабызды үнөмдөп, кантип саякатка чыксак болот, мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн атайын конок чакырдык элек. Бүгүн бизде конокто Travorm компаниясынын партнеру Эльвира Кеналиева болду. Ар бир көрүүчү 2025-жылы сөзсүз түрдө саякаттасын, кайсыл мамлекетке, кайсыл өлкөгө саякаттоону каалаган болсо, алдын ала пландаштырыш керек экен. Анан ошол пландаштыруунун негизинде биз кайсыл өлкөнү самасак, ошол өлкөгө барып саякаттап келсек болот экен. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Кадырман теле көрүүчү, бизден алыстабай биз менен чогуу биргеликте болуп турсаңыз, кийинки коногубуз менен дагы сонун баарлашуубуз бар.